Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен өткөрүлгөн элдик жыйындар өз натыйжасын бере баштады. Карапайым калк көтөргөн маселелер жеринде текшерилип, элдин маселесин чече албай жаткан бир катар айыл өкмөттөрдүн жоопкерчилиги каралууда. Өткөндө президент тапшырмасы менен элдик жыйынга биз катыштык. Ошол эле мезгилде администрациядан биз топ түзүп, ошол ар бир районго барып, райондук администрацияны текшерүүгө алып, эгерде мэрия болсо мэрияны текшерүүгө алып, ошол эле мезгилде айыл өкмөттөрдү текшергенге жетиштик да. Ошону текшергенде 46 айыл өкмөттү текшере алдык. Андан тышкары 3 мэрияны ve 6 райондук администрацияны текшердик. Ошо текшерүүнүн жыйынтыгында 12 айыл өкмөттү азыр акимдерге биз сунуш бердик, жумуштан кетирүү боюнча. Бир мэрди. Кызмат абалы карала турган айыл өкмөттөрдүн эң көбү Ноокатта. Алар Көкбел, Жаңы Базар жана 12 бел айыл өкмөт башчылары. Аталган райондо президенттин жана өкмөттүн тапшырмаларын аткаруу солгун экени айтылып, район башчысына сөгүш жарыяланды. Кемчиликтер айыл өкмөттөрдүн өйдө жактан келген, өкмөттөн келген тапшырмалар өз убагында аткарылбайт. Анан ошого көзөмөл жок деп мага мен сөгүш жарыяладым. Аны ал боюнча иш алып барабыз. Толук макулмун деп айтсам жаңылышпайм. Эмне дегенде кемчиликтер иштеп аткан жерде болсо керек, бирок мындан ары аны болтурбогон аракеттерди кылабыз. Эми ошо жетекчилик, ошон үчүн жетекчилик бизге жол көргөзүп, өзлөрүнүн биздин кылып аткан аракеттери боюнча пикирлерин айтып туруш керек. Ал эми Араванда Кермету айыл өкмөт башчысынын кызмат абалы каралат. Андан сырткары бир катар айыл өкмөт башчыларына сөгүш эскертүүлөр берилди. Себеби аталган райондо 1000 гектарга чукул жерлер белгисиз адамга ижарага берилип кетип, анын акысы жана сос пакеттери убагында төлөнбөй жатканын жергиликтүүлөр арызданган. Атап айтканда ошол Маңгыт айылындагы тургундар тарабынан көтөрүлүп, ошол жерлер бизди алып иштетсек болот эле. Андай мындай дегенде, ошондон улам комиссия түзүлүп келип, карап, эми комиссия катарында менин орун басарым бар, жана айыл өкмөттөр тийиштүү адистери болуп карашкан. Эми жерде айтылып жатат, жанагы комиссияда жердин кыртышы бузулган, ошо курулуш иштери болгон деп. Жеңил конструкцияда курулуш иштери болуп, жана эми анын баарын экологиядан жана жер суу башкармалыгынан атайын корутунду чыгаруу боюнча комиссия берилип атат. Андан сырткары келишимдер боюнча да каралып атат. Эми тийиштүү мыйзам чегинде каралып, анан ошого жараша жыйынтык чыгармакчы. Андан сырткары Өзгөн шаарынын мэри, Жалпакташ айыл өкмөтү, Алайдагы Лелин, Корул, Карагулжада Сарыбулак, Чалма, Кара сууда Кызыл Кыштак, Шарк, Акташ айыл өкмөт башчыларынын кызмат орду да карала турган болду. Айыл өкмөтү. Сизде дагы ушундай көрүнүш. Эл айыл өкмөтү. Мына сиздер дайындалыңыз бар. Эмне үчүн ушул айткан нерселерди аткарбайсыңар? Жыйында облустун 3 айлык аткарылган иштеринин жыйынтыгы да каралып, ага президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын башчысы катышты. Иштебеген адамда гана кемчилик болбойт. Иштеген адамда дайыма сөзсүз түрдө болот кемчиликтер, бирок ал кемчиликтер мындай өтө чоң, өтө коркунучтуу кемчиликтер эмес. Анын бардыгы оңдоп иштеп, үстүнөн иштеп чыкса болот. Бирок жалпысынан жаман эмес деген баа берет элек. Ошол эле мезгилде биз айыл өкмөттөргө, анан акимдерге көрсөттүк кандай кемчиликтердин үстүнөн дагы иштеш керек экендигин. Ош облусунда жалпы 88 айыл өкмөтү бар, учурда 46сы гана текшерилген. Текшерүү иштери дагы да улантылып жатат. Анын жыйынтыгы менен бир катар айыл өкмөт башчыларына да чара көрүлүшү мүмкүн. Зыйнат Ибраимова, Едил Алиев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.